Мен бир эле тактамада могул жерде 5 токтому баргач, өкмөттүн токтомуна 5 МЧСти киргизипсиңер, Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук, анан оборона. Калгандары эмне кирбейби бул переченге? Мисалы үчүн почта. Буну ким өзүңөр чыгардыңар эле буну өкмөттө? Бул такталган да бул, Бул проект эмес, бул силер айткан токтом экен ба бакыт сураган. Бул туура эмес, бул 5 службаны жазып, мисалы үчүн Минфиндин өкүлү кетип атса, ал эмнеге акча төлөш керек? Туура жокпу? Жооп бериңизчи. Эмне негизи менен алдыңар буну? Элмир Заракович, биринчи министрлер кабинети тарабынан киргизилген мыйзам долбоорунда биз атайын транспорт деген терминди киргизип, ошол терминге ылайыктуу баягы атайын транспорттун колдонуучуларды гана ошол жерден толугу менен бошотулабыз деген сунуш киргизилген. Себеп дегенде бүгүнкү күндө ал жерде республикалык бюджеттен каржыланган министрликтер, ведомстволор жана жергиликтүү мамлекеттик органдардын бардыгы бошотулат деген жери бар да. Ошондуктан биз аны алып туруп, бул жерде атайын транспорт дегенде эле киргизип атабыз. Атайын транспорт деген бүгүнкү күндө Ички иштер министрлигинин, коргоо министрлигинин Мен түшүндүм мындай. Мен эскертип коеюн, мен суроо бергенде кыскараак жооп берсеңиз жакшы болот өзүңөр эле. Анан кийин мына почта деп айттым мен, туурабы? Инкассатор деген түшүнүк бар бизде. Газовый сфера деген бар. Алар эмне? Булар акча төлөйбү. Силер 5 службаны мында көз көрсөтө жазып коюпсуңар да. Силер сыйлаган службабы же корккон службабы? Болбойт бул, мен ойлойм, урматтуу коллегалар.